Hazreti Ayşe enебиз пайгамбарыбыздан: "О Алланын элчиси, Кадыр түнгө туш болуп калсам, кандай дуба кылайын?" деп сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Аллахым, сен кечиримдүүсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң. Мени кечире көр" деп дуба кыл деп үйрөткөн. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Mehrimdүү жана ырайымдуу жараткан Алла Тааланын исминен баштайлы. Ассаламу алейкум рахматуллах, урматтуу телекөрүүчүлөр. Берекелүү Рамазан телеберүүсүнүн өзгөчө Рамазан айындагы куттуу түндөрдүн, берекелүү түндөрдүн, Лайлатул Мубарака, берекелүү бир түндөрдүн киришинде олтургандыгыбыз үчүн ушул Кадыр түн жөнүндө бүгүн кеп кылмакчыбыз. Андыктан ушул Кадыр түн эмне экендиги, Кадыр түндүн тарыхы, бул Кадыр түнүнүн өзгөчөлүгү жөнүндө буюрса менен биздин бүгүнкү студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандар аалымдар кеңешинин төрагасы, дин аалымы Ракиев Замир Карыкебиз бүгүн биздин коногубузда. Андыктан келиңиздер, мына ошол Кадыр түндү кантип тосуш керек деген эле, же болбосо Кадыр түндү эмне экендиги жөнүндө кенен баян кылмакчыбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Замир Карыкем, кош келипсиз. Алла Таалам орозоңуздарды кабыл кылсын. Буюрса мына Рамазан кечээ күнү эле башталды эле, мына Рамазанга даярдык болуп жатты эле. Бүгүн Рамазандын эң соңку акыркы күндөрүндө олтурабыз. Андыктан Куран менен Куран айы дедик. Рамазан бул жоомарттуулуктун, берекенин, берешендиктин айы дедик. Рамазан айы бири-бирибизди кечирип, жакшы иштерге бет алып багыт ала турган бир жакшы учурлар деп айттык. Эми ошол нерсенин, ошо берекелүү Рамазандын мындайча айтканда эң сооптуу учурларына келип отурабыз. Бүгүн мына Кадыр түн деген айтуу эмелерине караганда ушу Кадыр түндү бүгүн тосот экенбиз. Андыктан бизге баяндап берсеңиз, Кадыр түн деген эмне? Бисмиллахиррахманиррахим. Бардык телекөрүүчүлөрдү, жалпы эле Кыргызстандагы мусулмандарды орозолору кабыл болушун Кудай Тааладан сурап кетмекчимин. Анан Кудайга шүгүрлөр болсун, баягы өмүрүбүз бар экен. Мына Рамазанды тутуп, бүгүн мына ошо Кадыр кечесине дагы жетип келип атабыз. Буга дагы баягы Алла Таала насип кылганга кылат. Канчалаган адамдар бул күндөрдө көрбөй калгандары бар. Эми Кадыр түнгө кайрыла турган болсок, Кадыр түн ушу Алла Тааладан пайгамбарыбыздын үммөтүнө, бизге белек катары берилген бир улуу түн болуп эсептелинет. Бул түндүн пайгамбарыбыз дайыма ушу өзүнүн ар бир үммөтүнө, бир ата эне өзүнүн баласына камкор көргөндөн дагы эселеген камкорлукту көргөн ар бирибизге. Ушундай дайыма түйшөлүп, менин үммөтүмдүн өмүрү кыска, 60-70 жыл ушундай кыска өмүр жашайт. Ушул учурларда бир Алланын ыраазылыгына жете алабы? Мурунку үммөттөр көп жыл, 400 жыл, 500 жыл, 1000 жылга чейин өмүр сүргөн экен деп ушундай бир түйшөлгөн жүрөгүндө бар эле. Ошентип жүрүп бир күнү пайгамбарыбыз сахабаларга ушу илгерки өткөн үммөттөрдөн бир мужахид адамды, Алла жолунда жанагындай күрөшүп жихадка чыккан адамды баяндап, 1000 жыл өмүрүн, 1000 ай өмүрүн жалаң аттын үстүнөн түшпөй ушу Алла үчүн жихадта жүргөн экен дегенде, сахабалардын бардыгы ушул нерсеге: "Я Расулаллах, о Алланын пайгамбары, биздин өмүрүбүз ушунча кыска, илгеркилерге ушундай узун өмүр берилиптир. Биз кандай бир жаннатка чыга алабыз?" деп ушундай түйшөлгөн суроолорун да беришкен. Пайгамбарыбызды ошо көңүлү үчүн Алла Таала ошо Кадыр түндү берген. Пайгамбарыбызга биринчи Кадыр түндүн кайсы күнүндө экенин толук берген кезде пайгамбарыбыз ошого сүйүнүп, анан чуркап сахабаларга сүйүнчүлөйм деп келгенде, сахабалардын арасынан 1-2 адам жаңжалдашып калат. Келип пайгамбарыбыз айтайын десе, баягы эсинен чыгып калган. Айтайын дейт, эстей албайт.
Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Мага кадыр түн белгиленип айтылды, бирок эсимден чыгарылды деп. Мунун дагы аалымдарыбыз ошо эки адамдын жаңжалдашуусунун себебинен ушунча улуу түн пайгамбарыбыздын кайсы күн экени, жылдын кайсы күнүндө экени эсинен чыгарылган дейт. Бирок Кур'ан-ы Каримде Аллах субханала ва таала 114 сүрө бар. 114 сүрөнүн бирөө Кадыр сүрөсү. Ошо Кадыр деген ошо Кадыр барк деген маанини билдирет бизге дагы. Ошо сүрөдө инна анзалнаку фи лайлатил кадр. Бизде бул убакыттын бардыгы бирдей. Бир суткада 24 саат бардыгы ушинтип шытырап өтүп атат. Бирок бул Рамазан айынын касиеттүүлүгү эмнеде десе, бизде ошо ар бир адамды бактылуулукка сүйрөй турган Кудай Тааланын китеби ушу түнү түшүрүлгөн. Мына ушу түнү инна анзалнаку фи лайлатил кадр. Биз Кадыр түндө Куранды түшүрдүк дейт. Ва ма адрака ма лайлатул кадр. Эми ушу аяттарды жакшы маани берип түшүнүшүбүз керек да. Адам ушу калем сап, мына ушу бир 100 сомдук нерсе болсо, бирок ушуну бир асыл таштар менен жазап туруп бир 100 000 сомго алдым десе эч ким ишенбеси мүмкүн. Бирок аны кадырын билген киши ишенет. Бирок ошо 100 000 сомго кадырын билип алган киши, ушу 100 000 сомдук деп баса белгилеши мүмкүн да. Ошол сыяктуу Алла Таала дагы инна анзалнаку фи лайлатил кадр. Биз Куранды Кадыр түндө түшүрдүк. Ва ма адрака ма лайлатул кадр. Эми силер билесиңерби? Пайгамбарыбызга кайрылат. Сен билесиңби бул Кадыр түнү эмне экенин дейт. Ошо Кадыр түндүн ушундай Кадыр баркы өйдө болгон үчүн, мунун касиети болгон үчүн Алла Таала кайра баса белгилеп ошону сен Кадыр түндүн эмне экенин билесиңби деп туруп, кайра 3-чү аятта Алла Таала өзү жооп калып, лайлатул кадри хайрун мин алфи шахр. Бул Кадыр түн деген бул 1000 айдан дагы сообу артык боло турган, 1000 айдан дагы кадыр баркы бийик болгон улуу түн деп өзү баяндайт. Анткени 1000 айды жылга бөлсөк 83 жыл 4 ай 10 күн болот экен да, багы 1000 ай. Эми 83 жыл деген бул дүйнөдө азыр бир эң узун өмүр жашаган киши ошо 80дин тегерегинде жашап калды азыр. Ошо жашап дүйнөдөн жашоодон чарчап калат экен 80ге чыкканчачы. Ошончалык бир узун өмүр. Ушунча адам 83гө чыккан адам туулганынан 83 жыл тынбай намаз окуган, тынбай орозо туткан, тынбай садака берген, тынбай зекет берген, тынбай ата-энесине кызмат кылган, тынбай адамзатка кызмат кылган. Эмне соопчулук десек, бардыгын эсептейли, 83 жыл бою ошону кылып отурган адамдан да бир түндө кылган сооп бул артыгыраак дейт. Буга деген биз багы хадистерде айтылса, хадистерди адамдар эми хадис илимдери аны сахих, даиф, бул алсыз хадис, бул күчтүү хадис деп аны талдашат. Бир сооп болсо ошо хадистин артынан түшүп алат. Бирок Куранда айтылган нерсеге эч ким унчугалбайт бул нерсеге. Анткени Алла Тааланын түшкөн аятында Алла Таала өзү бул Кадыр түндүн сообу 1000 айдан да артыгыраак дейт. Эми 1000 айдан артыгыраак дедиби? Эми бул айларда эмне ушунча улуу түн деп эле токтогон жок да. Алла Таала эми ошо 1000 айдан артыгыраак сооптуу болгон түндө эмнелер болорун ана 4-чү аятта танаzzalul malaikatu var ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Бул түндө эмнелер болот? Адамдардын баары таң калышы мүмкүн. Пайгамбарыбыздан кайра бул түн эмне экенин билесиңби? Бул түн 1000 айдан дагы сообу артыгыраак десе, адамдардын акылына бул түндө эмне болот деши мүмкүн. Эмне болорун Алла Таала бул түндө Жибраил алейхиссалам баш болгон бардык периштелер жер бетине эсепсиз периштелер түшөт деген. Алла Тааланын буйругу менен, Алла Тааланын уруксаты менен ар бир иш үчүн түшөт дейт. Ошол жерде аалымдар ар бир иш үчүн эмне дегенде аалымдарыбыз ушундай белгилейт. Ар бир кишинин бул Кадыр түндөн кейинки Кадыр түнгө чейин ким күлөт, ким ыйлайт, ким наристелүү болот, ким наристелүү болбойт, ким сапар кылат, ким сапар кылбайт, ким бактылуу болот, ким бактысыз болот, кимге ажал келет, кимге ажал келбейт, кимге кырсык келет, кимге күлкү келет деген сыяктуу ошондой ишти да Алла периштелер ала түшөт деген. Анан 5-чи аятында саламун хия хатта матлаил фажр, бул түнү таң аткыча ушундай бир тынчтык өкүм сүрөт дейт да, багы тынчтык өкүм сүрөт. Эми эртең менен таң атканда Жибраил алейхиссалам бардык периштелерге кайттык деген учурларда периштелер көтөрүлөт деген.
Ошо периштелер түшкөндө алымдарыбыз айтат, жер бетинде бир карыш жер дагы жер калбай периште болбогон дейт. Периштелердин көптүгүнөн ушундай жерлер азыркы учурларда тыгын болуп, жер бети тыгын болуп турат деген. Эми бардыгыбыз ойлонушубуз керек да, биз үйүбүзгө бир айталы да, азыр президент конокко келатат десең, ар бир үйүн ушу тазалап даярданат да, бир урматтуу бир киши келатат дей турган болсо. Эми бул жерде Алла Таала болгон периштелерди түшүргөн, адамзатты ушундай урматтай турган түн. Ошон үчүн ар бир адам буга ойлонуп, менин үйүмө да периштелер келатат. Үйүмө келгенде периштелер ушу менден бир нааразы болуп кетпесин, Алла Тааланын нуру келатат деген бир аяр мамиле кыла турган түн. Эми бул түндүн баягы Рамазан ичинде деп айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы Рамазандын акыркы 10 күнүндө Айша энебиз ушундай дейт. Бардык адамды адам эң жакшы билген өзүн өзү жакшы билет. Ичиндеги сырларын да өзү билет. Экинчи каалабайбы адамдын сырын жубайы билет. Анын төшөгүндө бир жатып аткан бүт мамилесин, характерин дегендей. Ошондой пайгамбарыбыздын жубайы биздин Айша энебиз айткан. Пайгамбарыбыз акыркы 10 күндүк киргенде, Рамазандын акыркы 10 күндүк киргенде шадда мизараху дейт. Ычкырык деп болу, белин жакшы бууйт эле дейт. Бул ибадатка ушундай сүңгүп кирип кетет эле дейт. Үйүнө дагы көңүл бурбай калат эле дейт. Ахья лайлаху. Ошо түндөрүн тирүү кармайт эле дейт. Бул деген ибадат менен кармайт эле. Түндөрүндө уктабайт эле. Ушундай адамдар таң калгандай ибадатка кирип кетет эле деген. Пайгамбарыбызда сахабалар айтат, кээде сежде кылат эле, сеждеде жаны үзүлүп кеттиби деп күмөн сурап калат эле дейт. Сеждеде турбай коет эле дейт. Кээ бир учурларда ушундай сеждени ушунча узак кылат эле, Бакара сүрөсү окулуп бүткөнчөлүгү убакыт дейт. Азыр Бакара сүрөсү 1 саатта окулуп бүтүлөт. Ошо сыяктуу баягы пайгамбарыбыз ушундай нерселерди кылат эле дейт да. Анан үчүнчү айқаза ахлаху дейт. Эми балдарын, үй бүлөсүн, өзүнүн жубайларын ойготот эле дейт. Ушу күндөрү эми биз ата эне бардыгыбыз ата энебиз, бардыгыбыз балага жакшылык каалайбыз да, бир жерде пайда десе балдарыбызды ошо жерден калтырбаганга аракет кылабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошо акыркы күндөрдө үй бүлөсүн уктатпайт эле дейт. Анткени кадырын билет эле. Ушул күндөрү кадыр түндү издейт эле дейт. Кадыр түн жана белгисиз болуп кеткендиктенчи, бул да Алла Тааланын сыры. Пайгамбарыбыз хадистерде айтат, акыркы 10 күндүктө издегиле. Дагы бир сахих хадистерде акыркы 10 күндүктүн так күндөрүндө 21, 23, 25, 27, 29 түндөрдө издегиле дейт. Анан алымдарыбыз эгер кимде ким ушу так күндөрдү чындап, ихлас менен уктабай бир гана ибадат менен өткөргөн болсо, 100% ишенсин, мен кадыр түндү таптым деп ишенсейин деп алымдарыбыз айтат. Ошон үчүн анан көбүнчө дүйнөдөгү мен деп кылымдар өтүп кеткен алымдардын болжолдогон убактысы ошо 26 түндөн 27 күнгө огон түндү белгилешет. Бүгүн мына ошо күндө отурабыз. Эми Алла Тааладан суранарыбыз, бардыгыбыз ошо Лайлатул Кадрга жолуктурсун. Кудайым бунун сообу жана 1000 айдан да артыгыраак деген өтө көңүл буралы. Бул 5-6 саатта өтүп кете турган нерсе. 5-6 саат ушак айтып, Facebook чукуп, ар кандай интернет чукуп, кээ бирөө Кудай сактасын үйлөрүндө кадыр түн деп оюн зоог уюштуруп, же болбосо арак ичимдиктерди ичип, ар кимдин ар кандай нерсеси бар. Бирок эмки кадыр түнгө сен жетесиңби, жетпейсиңби, бардыгыбыздын жаныбыз Алланын колунда аманат. Ошон үчүн ар бирибиз акылыбыз менен болуп, бул түндүн артыкчылыгы бир гана ибадат менен өткөрүш керек. Же Куран окушуң керек, же зикир кылышың керек, же намаз окушуң керек, же мечиттерге барып отуруп тасбих кылышың керек, дуа кылышың керек, Алла Таалага тооба кылышың керек. Ошо нерсе менен өткөрөлдү. Анан сүйлөшүп, башка бир оюн зоог уюштурбастан бул нерсеге жакшы көңүл бурсак демекчимин. Алла разы болсун. Негизи абдан мындай бүт баарын жакшына калып түшүндүрүп айтып кеттиңиз. Мына ошол кадыр түндүн өзгөчө белгилери болот эмеспи? Мына Кудай Таалам, Алла Таалам баалуу нерселерди жашырып коюптур. Жума күнүндө 1 саат бар деп айтат хадисте. Ошол саатка ким туш болсо, сөз дуасы кабыл болот дейт. Ошол эле айлардын ичинде Рамазан айы, Рамазандын ичинде кадыр түндү. Мунун сообу абдан улуулуктугун айтып атасыз. Эми айтсаңыз дагы бир
Бул кадыр түндүн баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине ылайык белгилери кандай негизи? Пайгамбарыбыздын хадистеринде келгендей, кадыр түн күнү баягы тынчтык, саламун хия хатта маталаул фажр деп Куранда, бул баягы таң агарганга чейин бир тынчтыктын түнү болот деген ошо пайгамбарыбыз да улап ушундай дейт. Бул түндө өтө баягы адамды сыздаткан суук да болбойт дейт. Кыш күндөрү болсо дагычы. Анан аптапта келе турган болсо, баягы Рамазан жылып турат да, ошондо да ысыгы да билинбейт, адамды кыйнабай турган. Адамдар ошентип боонтип сигнал басып көчөлөрдө ошондой кыйкырып болуп атса деле, ошо бир кулактарыңа көп баягы угула бербейт деген да, тынч. Баягы бул учурларда айбанаттардагы жана кыйкырып, жана кишенеп деген нерселерди, ошондой нерселери дагы болушу мүмкүн. Бул болбойт деген нерсе эмес. Болушу мүмкүн, бирок адам ошону сезе албай калат деген да. Сезбей эле жүрөгүндө бир мейлим болгондой тынчтык болгонсуп калат деген. Анан эртең менен таң аткан учурларда, күн чыкканда, күндүн нуру билесиз, эртең менен чыкканда аябай ачуу тиет. Эртең мененки күн, бирок ошо кадыр түндөгү күн кызарып чыгат, бирок нуру бир башкача адамга мээримдүү нур болот деген. Адамга мындай этият болгон нур болот, ошо белгилери дейт да. Анан бул ушундай белгилерге баягы көңүл буруп, ар бирибиз баягы жүрөктөн буга ишениш керек да. Бул сырдуу нерселер, барктуу нерселер, баягы адам ошону эле көңүл буруп ушул жерден кармап алам деген менен билинбейт адамга. Анда тескериси болуп калышы мүмкүн. Буга жүрөктөгү иман керек. Бугачы иман деген кымбат нерсе. Кадыр түнү ушул экен, ушул күнү деп туруп жакшы иман келтирген адамга Кудайым буйрса ушундай белгилер билинет деп баягы аалымдарыбыз хадистерден алып бизге баяндайт. Кудай Таала ар бирибизге ошо нерселерди насип кылсын. Рахмат, Алла разы болсун. Азыр кыска бир рекламалык тыныгуудан кийин кайра эфирибизге кайтабыз. Зиярат KG туристик агенттиги жалпы мусулмандарды умра сапарына чакырат. Биздин командада сиздин сапарыңыздын ар бир деталына кам көргөн тажрыйбалуу ажы башчылар бар. Көрсөтүлгөн кызматтардын сапатын бузбастан атаандаштыкка жөндөмдүү бааларды сунуштайбыз. Унутулгус умра сапарына биз менен аттаныңыз. Клиника Бикар. Лечим сердце от чистого сердца. Табигый чийки заттар, заманбап, уникалдуу технология азыктардын витаминдерин жана табигый даамын сактоого мүмкүндүк берет. Продукциялар ундун жогорку сортторунан жасалган. Сонун даамы жана мыкты сапаты бар. Заман өзгөрөт, технология жаңыланат, бирок салттар өзгөрбөйт. Чабрец, накта кесме. Анда эмесе, урматтуу Замир ажым, дагы бир суроо бергим келип жатат да. Жана кадыр түндө кантип тосуу керек экендигин учкай бир айтып өттүңүз да. Ибадат менен өткөрүш керек депчи. Албетте, эркектер көбүнесе бүгүн балким ошол мечиттерде болуп, жамаат менен намаз окуп, хатм Курандар болуп, анан чындыгында өтө берекелүү, пайдалуу өткөргөнгө аракет кылабыз, жалпы эле мындай караганда. Бирок аял заты жана жаш балдарыбыз жана айткандай үйлөрдө болуп калат. Анан албетте кааласа каалабаса бул баягы суроолор узатылат экен да. Эми кечке чарчап калдык. Кечинде сөзсүз эле эртеменге чейин уктабай олтуруш керекпи? Же кайсы бир деңгээлде бир аз уктап алып, эс алып алып, ибадатка да күч топтоп алып, анан кайрылансак болобу? Бул бир. Экинчиси, аялдар өзүнүн чөйрөсүндө кандай өткөргөнү дагы жакшыраак болот. Мына ушул жөнүндө да айта кетсеңиз, себеби телекөрүүчүлөрүбүзгө абдан көп бүгүнкү күндө мына үйүндө олтуруп, телеэкрандардын алдында олтуруп, кантип тосоор экенбиз деп суроолорун балким ичинде бергиси келип отурган толтура телекөрүүчүлөр болушу мүмкүн. Бул баягы туура суроо деп эсептейбиз, анткени
ар бир адам буга муктаж. Азыр биздин элибиз өтө динге жакын эл болду, Кудайга шүгүр. Ар бир адам багы ошо кантип өткөрөм деген баягы түпөйүл кылган суроолору бар демекчимин. Туура өзүңүз айткандай азыр мечиттерибиз ар бир айылда болсун, шаарларда болсун, мечиттерибиз кенен, Кудайым буйрса. Эркек адамдар, балагатка жеткен балдардын баардыгы ошо мечитке таравих намаздарын окуп, азыр Кыргызстандын дээрлик көпчүлүк мечиттеринде хатым Курандар, бүгүн дуа болот, барып дуа кылып, мечиттен нафил намаздарды, хажат намаз, тахажжуд намаздарды окуп, ошол жерде бир дуаларыбызды кылып, бир көз жаш төгүп Алла үчүн ошентип бир мечиттерде канча бир убактысын өткөрүп, анан үйлөрүнө кайтып келсе болот. Анан аял кишилердики болсо үйлөрүндө баягы жаш балдар болушу мүмкүн, кош бойлуу аялдар болушу мүмкүн, ар кандай. Бирок аял кишинин үйдө болгону жакшы. Үйдө ошо үйлөрүн жакшынакай тазалап, үйлөрүнө бир дастаркон жайып, үй бүлөлүк дегендей. Анан кеч кирген учурларда баягы таравих намаздар болот. Үйлөрдө балдар менен отуруп таравих намаз окуп, балагатка жетпеген балдар болсо дагы аларга бир аларды ошо баштарын сылап аларга дуа кылып, үйдөгү ошо эркек киши мечитте эмне кыла турган болсо ошо зикирлерди кылып, дуа кылып. Анан сиз өзүңүз айткандай, кээ бир киши оорулуу болушу мүмкүн, ден соолугу көтөрүлө албашы мүмкүн. Эми андай адам болсо эми Алла Таала өзү көрүп турат. Бул жерде баягы уктабай коюу деген нерсе эмес. Эми кичине болсо да дуа кылып, анан баягы эс алса болот. Анан кээ бир деле ден соолугу бар адамдар колдон келишинче бул түндү баягы мындай ойго өткөргөнгө аракет кылса, бирок баягы уйку чалып кетсе, эми уктабай коюу деген да нерсе жок да. Бир жарым саат көз жумуп алып, кайра туруп, мисалы үчүн таравих намаз окуду, бир 10-15 минут же жарым саат баягы көз жумуп, бир аз өзүнө келип алгандан кийин туруп, хажат намаздарды окуп, зикирлерди кылып, бул күндөрү үй бүлө менен отуруп тамак ичсе дагычы жакшы, балдарына жалынып, жаш балдарына дуа кылып, үй бүлө менен отуралы деп азыркы учурларда ушундай проблема болуп калды. Көбүнчө үй бүлөлөрдө, өзгөчө шаар жерлерде үй бүлө деле ошо жумалап бири-бирин дастарконго бир отурбай калган болуп атат. Кафелеп кеткен, үйдө тигини серте келип бир жерден тамак ичип алып жатып алган, ушундай болуп кетти да. Ушу дагы бул убакыттан пайдаланып айта турган нерселерибиз баягы Алла Таала дагы ошондон да береке берет экен да. Дайыма ошо тамакка бир отурганды дагы адатка айлантырышыбыз керек да. Кандай бир убакыттарды жыйнап келип бала чака менен бул күндөрү да ошондой отуруп, эч жаман сүйлөбөй, балдар каталык тентек кылышы да мүмкүн. Ошондо да өзүбүз сабырдуулук кылып, адамдарга жинденбей, жаш ымыркай боло болсо да дастарконго алып келип, бир аз чогуу тамак ичиш, ошол жердеги кылган дуа дагы кабыл болуна турган нерсе. Анан бул учурларда баягы сөзсүз баягы динибизде дагы аял кишилерге бир жака барса, күйөөлөрүнөн айтып коюп, уруксат алып дегендей эме бар. Мына кошуна колоңдор дагы бири-бирине киришип, мисалы үчүн кадыр түн экен деп куттукташып, отуруп, бир үйлөрүндө кичине чай пай ичип, бул дагы өтө бир жакшы нерсе да. Анан көбүнчө нерсени дагы бир такап айта турган нерсебиз, бул ибадаттын түнү экенин унутпайлы да. Баардыгыбыз дастаркондо отурсак дагы ошону ибадат ниетинде. Кудайым ушу дастаркондо да дуалар кабыл болот экен деген нерселер. Бир нерсе жеп атканда да ушуну Кудай шүгүр кылдың, шүгүр ушу ниматты берип атасың деген ниет менен жеген өзүнчө бир ибадат болуп эсептелинет. Ошон үчүн ушундай бир таризде жакшынакай бир өткөрсөк. Анан мына Кудайга шүгүр азыр эфирлер, мына телевидениялардын ар кандай телевидениялар аалымдарыбызды чакырып атат. Биздикиндей дин эркиндик дүйнөнүн бир да мамлекетинде жок. Ушуну шүгүр кылышыбыз керек. Дүйнөдө 200дөй мамлекет бар болсо, ошонун биринчи орунда турат дин эркиндиги боюнча биздин мамлекет. Ошого бир катуу шүгүрүбүздү айтып, бири-бирибизге дуа кылалы, жетекчилерибизге да дуа кылалы, кайрат күч кубат берсин деп, адилеттүүлүк бер, Алла Таала айкөлдүк бер, элди ойлой турган кыл деп, элибизге да каниеттүүлүк, токчулук, молчулукка, ушундай бири-бирин сыйлоого, бири-бирибизге көпчүлүккө дуа кылалы. Анан дуа кылуунун шарттары да ушундай, ар бирибиз билип алалы. Көбүнчө эле калкыбыз ошо дуа кылганда бир-эки сөз айтып эле, көптөрү ушундай умрага баргандар деле ошо дуам түгөнүп калды деген адамдарды көп көрдүм да. Өмүрү дуа кылып көргөн эмес. Ошо дуа кылгандын шарттары эң биринчи ошо эл жер, ааламды тынч кыл Кудайым деп көрүп атабыз. Эми азыр ушундай жүрөктүн үшүн алган эле окуялар болуп атат ааламда. Кече мына Тайвань мамлекетинде канча бир жер титиреп атат.
адамдар кырсыктар ушунча көбөйүп атат да ааламдарда. Кудайым ушу бир тынчтык бер, мусулмандарга күч кубат бер деп дүйнөнүн турдуу жерлеринде мусулмандар дагы жалаага калып кеткен жерлер бар. Аларга дуа кылалы. Бул учурларда Кудайым ошолорду куткар деп, алар да биз сыяктуу эле адам, алар дагы. Кээ бирөөлөр зулум болуп, эзилип, ак жеринен күйүп аткан инсандарга дуа кылалы. Кудайым өзүңө маалым, ким эзилип аткан болсо, Кудайым ошого жардам бер деп. Мисалы үчүн Палестина мамлекетинде наристелер кырылып атат, көрдүңүз. Мындай буларга дуа кылалы. Дүйнөнү токтосун ким болсо депчи. Андан кийин мусулмандарга күч кубат бер Кудайым деп. Ошонун ичинде анан Кыргызстаныбыз ушу алакандай жер экен. Кудайым ушу бир алаканга толгон эле эл экенбиз. Алла таалам элибизге иман бер, ынтымак бер деп, бири-бирибизди жамандабай эле ушу кыска дүйнөнү жакшы жашап өтөлү деп эл журтка, андан ата бабаларга, аталарыбыздын, энелерибиздин, ата-энелерибиздин, чоң аталарыбыздын күнөөлөрүн кечир деп канча болсо Алла Тааладан сураналы. Өзүбүздүн күнөөлөрүбүздү кечир, бүткүл момундардыкын кечир. Кудайым рызкыларыбызга береке бер. Бул дүйнөдө кишинин көзүн каратпа, муктаж кылба. Алла Таалам он тотуп төшөккө жаткырба. Бул сыяктуу болгон муктаждыктарыбызды Кудай Тааладан сурайлы. Балдарыбызды ошо аалымдар көп айтышат. Ошо наристе балдардын көбүнчө адамдын эң баягы урматтуу жери бул башы болот дейт. Ошо чекесинен, ушинтип көкүл тарабынан кармап балдарды ошолорго дуа кылгыла деген. Кудайым ыйман бер, ихлас бер, бакыт таалай бер, ушу баламды ыйлатпа, келечегин кең кыл деп балдардын ар бирин кармап өз-өзүнчө дуа кылгыла дейт. Ушул нерселерди кылалы. Анан дароо намаз окуп бир 5-10 мүнөт. 5-10 мүнөттөн кийин келип кайра дуабызды кылып, балдарды ойнотуп, кичине дастарконго туруп, кайра чыгып, дагы 1-2 рекет намаз окуп, таспих кылып, бул белек беришүү дагы бул үйүнө белек беришүү дагы эң чоң сооп бул учурларда. Тахаббу деп пайгамбарыбыз бири-бириңерге белек бергиле, сүйүүңөр артсын дейт. Адамдар ойлобогон ата-энелерибизге белек алып баралы, жакшы санаалаштардын үйүнө бир учурларды эметип машинага отуруп үйүнө эч күтпөгөн белектерди алып баралы, бири-бирибизге белек берели. Булардын бардыгы сооптуу нерселер. Ошон үчүн ушу күндөрдө баягы Кудайым кабыл кылсын. Дагы жетим жесир ошондой айылдарда, кошуна колоңдордо жетишпеген үй бүлөлөр болсо, бир продукт алып барып берели, же барып садака берели акчалай. Ушунун бардыгы ибадат бул нерселердечи. Ушу ибадаттарды Кудайым ар бирибизге кылдырсын, Алла Таала кабыл кылсын демекчи. Алла разы болсун. Замир ажекем, мына өзүңүз муфтийлик кызматын аркалап жүрдүңүз. Мынакей азыр эми ошол муфтийлик кызматынын дагы үстүнөн көзөмөлдөп турган аалымдар кеңешинин төрагасы болуп турасыз. Рамазан бою өзүм да көрүп отурдум. Мынакей ар 3-4 күндүн биринде Куранды хатым кылып, кыямул лейл деп коет экен. Таравихтен кийин туруп аттыңыз, имамдык кылып. Алла разы болсун. Негизи чындыгында ар бир адамдын айткан кылган амалы, айткан сөзү бири-бирине төп келген болсо, анын ар бир нерсеси таасир болот дейт. Андыктан сизге терең ырахмат билдиребиз. Алла разы болсун, Алла кабыл кылсын, дайыма мартабаңызды улук кылсын, дайыма элдин кызматында кылсын. Кудай Таалам ошол нечендеген Рамазандарга жеткирип, ушул Курандын кызматында дайыма динибизди жакшы адеп акылыкта жайган аалымдарыбыздын катарында кылган болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына өзгөчө бизге белинген убакыт дагы соңуна жетип калды. Ар бир көрүшкөн инсаныңды кадыр билгин, ар бир түнүңдү кадыр түн деп билгин деп айтат. Ошол эле учурда пайгамбарыбыздын жакшы ушул түн үчүн болгон дуасы бар экен. Аллахумма иннека афуун карим. О Аллахым, сен кечиримдүү улуу затсың, сыйлуу улуу затсың. Тухиббул афва, сен кечиргенди сүйөсүң. Андай боло турмаса биздин күнөөбүздү кечиргин деп байма-бай артынан эртең мененге чейин дуа кылыңыздар. Келиңиздер ушул түндө жандуу өткөргөнгө, жана ошондой эле ушул түндүн Аллах бизге вада кылган учурларын сообуна жеткенге насип кылган болсун. Сак саламатта болуңуздар, аман болуңуздар. Аллахым кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Биз эркине конок картабыз. Келиңиздер күтөбүз. Не тамак жасап коеюн? Манты. Мага эт менен. Мага картошка менен. Мага аскылык менен. Мага балык менен. Чечесиңби барына? Кантип чечем? Мага чечебиз азыр. Мамина, мантын эле керемет болуптур. Ооба, адамды болуптур. Мону Амина же. Хадис тамагың же, э?
Бешманты Нукрадам. Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр. Берекелүү Рамазан программасынын берекелүү ашкана бөлүмүндөбүз. Бүгүн бизде конокто фудблогер жана ошондой эле кондитер Жомарт кызы Токтогон эжеке. Кош келиңиз. Рахмат. Бүгүн буюрса эжеке экөөбүз сонун бир тамак жасайбыз. Аларга эмне керектелет? Айта кетсеңиз. Бизге бүгүн тоок этинин тестатын жасайбыз. Ал үчүн бизге тоок канаттары керек. Тооктун төш эттерин колдонсоңуздар да болот. Un жана даам бергичтер, туз, газдалган суу, бул жакта көкчөптөр кооздук үчүн жана майды куруп алуу үчүн колдонобуз. Азыр маринадтайбыз азыр. Бизге чоңураак керек э. Жан кесе турайын. Салабыз. Идиште. Мынакей атайын ушундай чоң идиш алып алдык. Ичине эттерибизди салып атабыз. Көз өлчөм менен салышат. Бул жакта болсо бул ачуусу, кургатылган, баардыгы кургатылган помидорчтор. Эгер ачууну жакшы көрүүчүлөр болсо мындан көбүрөөк кошсо болот. Бул болсо атайын тооктун даам бергичи. Тоок үчүн арналган. Бул жакта кургатылган сарымсак. Эгер кааласаңыздар мындай колдонсоңуздар да болот. Кайсынысы жакшыраак болот? Экөөсү тең жакшы, бирок муну менен колдонсок да болот. Бизге азыр убакыт албай эле. Жазып муну кошуп койдук. Бир аз туз кошосуздар. Туз дагы көзөлчөм. Анан акырында томаттан да бир аз кошобуз дагы. Караңыздар, баары көз өлчөм менен эч кандай газдалган сууну куюп коебуз. Газдалган суу. Жөнөкөй суу койсоңуздар да болот, бирок газдалган сууну куйганда эт жумшагыраак болот. Муну жакшылап аралаштырасыздар дагы. Үстүн жаап, холодильникке же болбосо бир аз муздагыраак жерге бир күн турса аябай жакшы. Эгер батыраак жасасын десе, анда 5-6 саатта деле жасай берсе болот. Демек, түндө жасап коюп, түшкү сабакка сонун болот экен. Муну эми бир аз күттүрөбүз. Бизде убакыт чектелүү болгондуктан мынакей алдын ала маринадталган тоокторубузду азыр жасап баштайбыз. Ал үчүн бизге жөнөкөйлүү муздак суу керек, un керек. Un боло берет үйдө колдонгон эле. Унга бир аз туз саласыздар. Бул un да көз өлчөм менен кызыл даам бергич, бул ачуу эмеси. Бул кызыл берет. Ачууну каалоочулар болсо, ачуудан да салып койсоңуздар болот. Эми жакшылап аралаштырабыз. Бул жакта тоок эттерин алып, биринчи даярдалган мынакей. Өң да ушундай сонун болуп калат. Муну биринчи унга салабыз. Унга салып, биринчи этабы унга салынат экен, кайрадан сууга салабыз. Жөнөкөй эле муздак сууга салабыз дагы, кайрадан унга салабыз. Бизде ушундай сонун, аябай боюмдуу. Караңыз. Көлөмү да аябай чоңоет. Себеп дегенде сууда канча 8-9 ай түнү менен тургандыктан тоок эттерибиз чоңоюп, жумшарып дагы калыптыр. Бир айым үйдө балдарына, үй мүчөлөрүнө жасап берсе, ушунчалык аябай даамдалат. Тааны сонун. Бул тоок эттер менен дагы жанында эмне кылып берсе болот? Эмне менен жесе дагы жакшыраак болот? Тоок эттери муну негизи өзүнө эле жеген аябай жакшы. Азыр атайын сонун бир эмесин жасайбыз. Соус деп атайын. Өзүнө эле жесе аябай тоюмдуу болот. Мунун жанына башка гарнирге күрүч, макарон кошуунун кажети жок. Мынакей көргөзүп коелу көрүүчүлөрүбүзгө. Сонун болуп даярдалууда. Канаттардан башка да эмнесин эмне жасасак болот? Тоок этинин баардыгы эле тоок этинен жасай берсе болот. Төш этинен жасаса болот. Болгону өзүңүз көргөндөгүдөй өтө эле мындай калың болбош керек да, ичи бышпай калбоо керек. Буттардан жасаса болот. Буттарды дагы бычак менен ортосунан ачып коюш керек сөзсүз түрдө. Антпесе бул азыр 10 минутадай бышырабыз да, майдачы. Ошол иштери бышпай калышы мүмкүн ошол себептен. Негизи кээ бирлер бар го, бир методу бар.
бир жолу бар бышырынын. Биринчи тоокту кайнатып алып, анан кийин ушул этаптарга өтүшөт да. Ооба. Андай кылып деле жасаса болот, бирок ал духовкага кайнатып бышырып, андан кийин бул этапты жасаганда мындай даамдуу болбойт тоок эттери. Бул тоок этинин эң эле эмеси ушул жерде да. Сыры. Үй кожойкелеринде мынакей сонун сырлар айтылып атат. Дагы ушул тоок эти менен кылынчу тамактар болсо, бир-эки өзүңүз колдонгон мындай сырлар болсо айта кетсеңиз. Ашканадагы Токтогон айымдын өзү колдонгон сырлары десек. Негизи тоок эттерин биз көп деле колдоно бербейбиз. Эт эле колдонобуз. Анан көбүнчө тоок этинен ушул рецептинен аябай көп жасайм. Балдарым дагы, үй бүлөм дагы аябай сүйүп жейт. Анан салаттарга көп колдонобуз. Тоок этинин эң эле бир сыры, ар бир кожойке биле турган, сөзсүз түрдө бар нерсе колдонгондо алдын ала маринадтап коюш керек 3-4 саат мурун. Ошондо аябай даамына кирет и жумшак болот. Көп ойлойт го, тооктун этин кантип жумшак кылса болот, кандай сыры бар депчи. Сыры ушул маринадында жакшы маринадталса эле аябай даамдуу болот. Жумшак болот. Биз да азыр даярдап алдык. Ушул бышырып берсек болот. Колдорубузду тазалап, мынакей. Муну азыр биз кызып турган майга эле, кадимкидей эле майга көбүрөөк куюп аласыздар майды. Ошого эле муну салабыз дагы 10-12 мүнөт аралыгында мындай кызыл өң болгуча бышырып алабыз. Андай биз тоокторубузду бышырып келеди. Мынакей биз тоокторубузду бышырып алдык. Эми соусын жасайбыз. Алгач соус үчүн бизге мындай жашылча укроп керек. Укроп керектелет. Көз өлчөм менен, ооба. Вишня алдык. Муну майдалап алабыз. Андан соң мынакей ушунча майдараак жасайсыздар. Мындай жегенде оской. Сиз чеснокту менен майдалайсыз. Мынакей сарымсактарыбыз 4 тиш сарымсак экен. Ушуну майдагын көз өлчөм менен жасай берет, карап. Ким кайсыны жакшы көрсө, ошону көбүрөөк кош. Коноктор келгенде аябай дасторкондун көркүнө чат. Мындай салат чалбырактары менен. Анча дагы кошумча чучуп, карталарды коюп туруп, анын жанына өзгөчө дагы бир эме кылып коркуса болот. Сиз чеснок тура бериңиз. Болушунча майдараак болуш керек сарымсак, анткени жегенде мындай оскоо кирбеш тийбеш. Бул жакта деген үстүнө томат салам. Укроптун үстүнө томат, бул дагы көз өлчөм. Ооба. Андан кийин бир аз туз салабыз. Бул даамын берет туз. Анан ачууну жакшы көрүүчүлөр болсо, кайдалып берет болот. Ооба, биз азыр биз кошобузбу? Бир аз кошобуз. Анан муздак суу керек болот. Соустарды даярдап калдык, даярдап бүтүп калдык. Сарымсакты болушунча мынакей майдараак жасаса аябай жакшы болот. Бир аз мынакей кызыл калемпир кошуп койдум. Ачуу калемпир өтө ачуу болуп кетпесин. Суну дагы өтө көп куюунун кажети жок. Бизде мындай коюураак болуш керек. Соусучу. Өтө деле суюк болбой. Муну эч кандай бышырбайбыз. Жок, гана ушул боюнча жейбиз. Бул аябай даамдуу болот. Мынакей эң акыркы этапка келип жеттик. Азыр коздойбуз. Салат чалбырактарын жууп, тазалап алабыз. Мынакей салат чалбырактарын жууп, тазалап, идишибизге тизип атабыз. Эч бышпай калат деп коркпоңуздар. Себеби 8-9 сааттык маринадталгандан кийин чын эле аябай жумшак болуп калат экен. Аябай тоюндуу болот. Кошумча жанына тамак кошо жасоонун кажети жок. Жаш балдардын дагы сүйүп жейт турган тамагы буюрса. Мынакей биздин тамагыбыз даяр болду. Сизге өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сиздерге дагы. Эң акырында көрүшүбүзгө өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз. Бардык Аллах таалам баарыбыздын туткандарыбызды кабыл кылсын. Ар бир үйдө тынччылык, токчулук, аманчылык болсун. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Берүүнүн башкы демөөрчүсү 5 манты. Бул 5 мантыдан белектер сизге жеке. Рахмат жон. Жана ошондой эле Заман ресторанына дагы өзгөчө терең ыраазычылык билдиребиз. Ошону менен биздин программабыз соңуна келип жетти. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар, саламатта калыңыздар.